Assalamu alaikum dostlar. Кандайсыздар? Адам баласы бул дүйнөдөн көз жумуп кеткенден кийин бардык амалдары токтойт. Соо амалдар болобу, күнөө кыла турган амалдар болобу, бардыгы токтойт. Бирок үч нерсе токтобойт. Аны мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен айтып берейин. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Иза матал инсану инқата'a амалуху илля мин талас. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". Хадистин котормосу. Адам көз жумуп кеткенден кийин амалдары токтойт. Бирок үч нерседен башка. Ал биринчиси үзгүлтүсүз садака, экинчиси пайдалуу илим, үчүнчүсү артында дуба кылуучу салих ыймандуу бала. Достор, мен кыскача түшүндүрүп берип кетейин. Биз бул жашоодон өтүп кеткенибизден кийин бардык амалдарыбыз токтойт да. Биз бул жашоодо тирик кезибизде намаз окуйбуз, садака беребиз, жана башка ихсандарды кылабыз. Бирок өлгөнүбүздөн кийин андай нерсени кыла албайбыз да. Бирок биз ушул пайгамбарыбыз хадисте айткандай үч нерсени кыла турган болсок, эмне биздин артыбыздан дагы сооптор барып турат. Ошол үчүн эмне кылышыбыз керек? Ушул пайгамбарыбыз айткан үч амалды, үч нерсени аткарып кетсек жакшы болот. Ал кайсылар экен? Эң эле биринчи садака жария дейт. Биз колубуздан келсе мечит салып койсок болот, көпүрөлөрдү салып койсок болот, жетимканалар салсак болот, медресе салсак болот. Деги эле кандай эле жакшы иш болбосун бардыгын кыла турган болсок, ошол жасаган ишибиз жок болуп кеткенге чейин эмне болот? Бизге сооп барып турат. Андан кийин биз илим алып, илим тараткан болсок, ошол канча адамга жеткен болсо, биз артыбыздан шакирт калтырган болсок, ошолордун андан кийинки адамдарга сабак бергени эмне болот? Бизге сооп болуп барып тура берет. Андан кийин эң үчүнчүсү, эң пайдалуусу, эң биздин баарыбыздын колубуздан келе турган нерсе бул жакшы бала тарбиялап, бул дүйнөдөн көз жумуп кетсек дагы эмне болот? Бизге сооп барып турат. Ошол балабыз эмне? Куран окуйт, намаз окуйт, зекет берет, Рамазан айында роза тутат. Ошол кылган иштердин бардыгыга биз себепчи боло турган болсок, биз ошого биз үйрөткөн болсок эмне болот? Бизге сооп барып турат. Ошол үчүн айтат, биздин алымдарыбыз айтат: сен балаңа башка бирөө фатиханы үйрөткөнчө сен үйрөтүп кал дейт. Сен балаңа эмне? Калиманы башка бирөө үйрөткөнчө сен өзүң үйрөтүп кал деп айтат. Ошол үчүн достор эмне кылабыз? Ушуга амал кылайлык. Жок дегенде ушул эң үчүнчүсүгө биз амал кылып, аракет кылып калайлы достор. Бардыгыбызга ошол нерсе насип этсин.